Казакстанда санариптик деңгейини масштабтуу түрдө ишке киргизүү 2027 жылга пландаштырылган. Бул тууралуу өкмөттү улуттук санариптик валюта аркылуу акчаны белгилөө жана көзөмөлдөө боюнча пилоттук долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кеңешмеде билдиришти. Жалпысынан бүгүнкү күндө 257,5 миллиард теңге жүгүртүүдө чыгарылды. Алар 10дон ашык багыт боюнча сыноодон өткөрүлдү. Бул курал менен автомобиль жолдорун, темир жолдорду жана газ түтүктөрүн куруу үчүн эсептешүүлөр жүргүзүлөт. Белгилүү мамлекеттик каражаттардын максаттуу пайдаланышын натыйжалуу көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Санариптик деңгээни колдонуу кошумча нарк салыгын санариптик түрдө кайтаруу мөөнөтүн 75 күндөн 5 жумушчу күнгө чейин кыскартты. Системаны колдонуу кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдөрдү, товарларды сатып алууда, АӨК мамлекеттик насыялоодо да иштелип чыгууда. Төлөмдөр жана төлөм системалары жөнүндө мыйзамга да түзөтүүлөр даярдалды. Премьер-министр Олжас Бектенов жакын аралыкта улуттук фонддон жана бюджеттен каржыланган 100дөн кем эмес ири долбоорду санариптик деңгээ форматына өткөрүүнү тапшырды. Мы обсудили, как масштабировать использование. Биз бул технологияны мамлекеттик ар кандай чыгымдардын көп түрүнө кантип жайылтууну талкууладык. Алардын ичинде инфраструктуралык, социалдык, өнөр жай объекттерин куруу бар. Бул механизмди бизнести жана калкты мамлекеттик колдоо чаралары, субсидиялар жана башкалар үчүн колдонуу. Кеп мамлекеттик конкреттүү маселелерди чечүүгө жумшалышы керек болгон акчалар дал ошол жакка кетиши керек дегенде. Бизнес жана жарандар үчүн ыңгайлуулук жагынан алганда, биз муну банктын сырга, купуялуулукка же ыңгайлуу пайдаланууга таасир этпегендей кылып куруп жатабыз. Санариптик деңгээ жалпысынан 2023 жылдан бери киргизилип, бүгүнкү күндө биз пилоттук форматтабыз. Азыр биз санариптик деңгээни мамлекеттик чыгымдардын ар кандай түрлөрүндө колдонууну активдештирдик.